Мен билем долбоордун кезектеги чыгарылышынан сиздер менен жолугушуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Биз бүгүнкү чыгарылышта санариптик мыйзамдарды практикалык колдонуу жаатында сөз кылабыз. Тактап айтканда, санариптик мыйзам деген бул өз эмне, кайсыл учурда мыйзамды сактаган болобуз жана кайсыл учурда биз мыйзамдан сырт аша чаап кеткен болобуз. Мына ушул суроолорго биз бүгүн аралыктан жооп алабыз. Ал үчүн Кыргызстандын юридикалык коомунун башчысы Асель Мергенбаева жана санариптик жаатындагы эксперт Рахат Жусумамбетова эжекелерибиз биздин суроолорубузга жооп берет. Саламатсыздарбы? Негизи санариптик мыйзам деп айтып келебиз, а бирок жарандардын көпчүлүгүнүн бул жаатта түшүнүгү жок да. Санариптик мыйзам деген өз эмне? Анан ошол эле азыркы учурда баардык социалдык тармактарды колдонобуз. Биз үчүн негизги кандай ошол ал жерде берене пункттар бар деп айтсак болот да. Жооп берип кетерсеңиздер болот. Мисалы, жеке жашоонун интернеттеги кол тийбестигин жана мисалы үчүн биз пикир жазышабыз, ар кандай социалдык тармактарда. Ошон үчүн биз пикир билдирүү эркиндиги, мисалы үчүн биз Бириккен Улуттар уюмунун жалпыга бирдей адам укуктары декларациясында чечмеленген тең жана ажырагыс укуктардын уландысы болуп саналат. Ошон үчүн бул укуктардын негизги укуктарга кирет да. Анан ошо оондун Бириккен Уюмдардын уюмунун пикири боюнча адамдарды мисалы үчүн интернеттен ажыратуу бул укуктарды бузат. Жана мисалы биз чечим кылып, мисалы үчүн какие-то restrictions да, ограничения жана эл аралык укукка каршы келет да, ошондой мисалы үчүн мыйзамдар же ошондой долбоорлор. Анан негизи азыркы Кыргызстанда мисалы үчүн социалдык тармактар, кибер камсыздандыруу суроолору бизде каралган жок да. Ошон үчүн мыйзамда бекитилген эмес болсо, биз ошонун негизинде айтпайбыз. Бул анда бул укуктарды биз коргобойбуз. Жок. Бул укуктарды биз анда адам укуктарынын тутуму аркылуу коргойбуз да. Ошо негизги биздин алып бараткан, мисалы үчүн юристтер катары алып бараткан долбоорлор, биздин пикирибиз ошондой да. Жеке маалымат боюнча мыйзам бар Кыргыз Республикасында. Ал мыйзамда бардык беренелерде жазылган жеке маалыматтар жеке маалыматты кармоочулар тарабынан корголушу керек. Андан кийин жеке маалыматыбызды өзүбүз тараптан да коргоо үчүн ар кандай аракеттерди кылышыбыз керек. Ал кандай аракеттер? Мисалга алсак, интернет тармагында ар кандай керектүү эмес өзүбүз жөнүндө маалыматты чыгаруу кереги жок. Андан кийин сиздин маалыматыңыз коопсуздугу болуш үчүн мисалы 2 электрондук дарек создавать, электрондук адрес создавать этип, анан ошол 2 адрес менен бирөө жумуш тарабынан, бирөө жеке тарабынан болуп, ошентип коргосок болот. Андан кийинки сүрөттөрдү, интернетте көптөгөн сүрөттөрдү кайсы жерде болгонун көргөзгөн сүрөттөрдү интернетке чыгарбоо керек. Андан тышкары Wi-Fi, ачык Wi-Fi'лар менен көп колдонбош керек. Кандайдыр бир маалыматтык тутумдарга киргенде, порталдарга регистрация болгондо, каттоо жүргөндө 2 фактордуу авторизацияны өтүш керек. Андан кийин кандайдыр бир подозрительный сайттарды ачпаш керек да. Алардын адресин, дарегин кандай туура жазылганбы, баардыгы туурабы, ошонун баарын карап чыгып,
андан кийин кирүү абзел. Ушул жерден кошумчалап өтөлүчү. Биз санариптик мыйзамдарды практикалык колдонууда кайсыл учурда өзүбүздүн укугубузду аша чаап кеткен болобуз? Кандай учурда мыйзамдан четтеп, мындай укукту аша чаап, милдеттерибизди аша чаап кеткен болобуз деп айтабыз да. Мыйзамды мындай менсинбей деп коелу. Мыйзамды бузган бул бирөөнүн жеке жашоосуна кийлигишүү болуп саналат. Интернетте эң чоң мыйзам бузуу ал жеке жашоого кийлигишүү. Ал эмнеден башталат? Бирөөнүн сүрөтүн колдонуу, бирөөнүн жеке маалыматтарын колдонуу, ал маалыматтарды интернетке чыгаруу, ал кишинин макулдугу жок ал маалыматтарды колдонуу эң биринчи укук бузуу болуп эсептелет. Ошол укук бузуулар интернетте көптөгөн сайттарда, например, мисалга алсак, жанагындай мыйзам бузуулар болгондо мыйзам бузган кишинин сүрөтүн көзүн жаппай, макулдугу жок ар кандай чыгарат. Ал дагы туура эмес. Бирөө жана потерпевший болсо дагы ал өзүнүн маалыматтарын, ошонун маалыматтарын чыгарып, беттерин жаппай, анын жеке маалыматтарын, фамилия, имя, фамилия, аты жөнүн, андан кийин анын жашаган жерин, ошонун баарын чыгарган, бул дагы санариптик мыйзам бузууга жатат болуп эсептелет. Интернетте андан тышкары ошондой эле жеке маалыматтарды колдонуу боюнча укук бузуулар көп да. Алар кандай? Спам, электрондук почта менен спам жибергендер да. Сиздердин электрондук почтаңардагы жеке маалымат болуп эсептелинет. Алар сиздердин жеке маалыматтарыңарды колдонуп, каяктан алганын билинбейт, ким бергенин билинбейт, бирок сизге реклама жиберет да. Ошондой эле сиздин жанагы база данных бар да, маалымат базаларды сатуу боюнча дагы укук бузуулар кезделишип жатат да. Биздин Кыргызстанда андайга жолуга элекпиз, бирок башка мамлекеттерде ошондой укук бузуулар кезделишип жатат. Жанагы биздин жеке маалыматтарыбызды чогулткан компаниялар ал жеке маалыматтарды башка компанияларга сатып, ал компаниялар өзүнүн рекламасын, маркетинг колдонуу боюнча сатып алышат. Ал дагы укук бузуу болуп эсептелет. Сиз Кыргызстандын бардык аймагында жана башка мамлекеттерде болгон учурда да электрондук кол тамгаңыз аркылуу мамлекеттик порталдардын электрондук кызматтарын пайдалана аласыз. Маселен, салык кызматына отчет тапшырышыңыз керек болсо, кварталдык отчетторду электрондук бланктарда толтурасыз жана электрондук кол тамга менен күбөлөндүрүп, интернет аркылуу жөнөтүп коесуз. Электрондук кол тамга кагаздагы кол тамгаңыз менен маанилүүлүгү бирдей болуп саналат. Ошондуктан сиз жиберген отчет юридикалык күчкө ээ. Жалпылап айтканда, электрондук кол тамга санариптик чөйрөдө юридикалык маанилүү иш-аракеттерди жүргүзүүдө колдонулат. Белгилей кетсек, электрондук кол тамга калктуу тейлөө борборлорунан ушул жылдын аягына чейин акысыз берилет. Ал үчүн өзүңүз менен кошо паспортуңуздун түп нускасын ала барыңыз. Эгерде ошол жеке маалыматтар уруксатсыз эле колдонулуп жатканын билсе, мисалы бир социалдык тармактын колдонуучусу, маселен, мен кандай негизде өзүмдүн укугумду коргоп же кимдерге кайрыла алам? Азыркы учурда андай укук бузуулар болуп жатса, бизде сотко кайрылуу эле азыркы учурда бар. Бирок жанагы жеке маалымат боюнча мыйзамда айтылган уполномоченный орган по защите персональных данных, жеке маалыматтарды коргоо боюнча специальный орган бар. Ал орган ошол жеке маалыматтарды укук бузуу болуп жатканда контролдойт. Алар жарандар ошоко кайрылса, ошол спорлорду чечкенге аракет кылат да. Бирок азыркы учурда ал орган
не создали еще этот орган. Ал үчүн биз эмне мисалы азыр ал орган түзүлө элек, негизделе элек деп атасыз да. Анда биздин ошондо мына ушул жана сиз мисал келтирдиңиз да, мына ушул сыяктуу учурларыбызда биздин укуктарыбыз тепселенип калышы мүмкүн депчи, жеке маалыматтарды биздин уруксатсыз эле пайдаланышы мүмкүн деп. Анда биз кандай укугубуз бузулган абалда кала беребизби? Сиз айтып аткан сыяктуу баягы органдар али негизделе элек болсо, маселе кандай болот негизи? Ал органды түзүү боюнча иш аракеттерди жүргүзүп жатат азыркы өкмөт. Андан тышкары биз ал органды түзүлбөгөндө эле укуктар бузулуп калды, ошол менен калып калбай, биз дагы өзүбүздүн укуктарыбызды коргоо үчүн дагы өйдөңкү инстанцияларга барсак болот. Жолдор бар, сотко барып, мыйзамдардын ишке ашырылышын талап кылышыбыз керек. Ошол санариптик мыйзам боюнча болуп жаткандан кийин азыркы учурда санарип айдың айрыкча ошол интернет айдыңында жарандардын баягы укуктары бузулуп кеткен учурларды, мыйзамын аша чаап колдонуп кеткен учурларды көп эле көрүп жүрөбүз. Маселен, ошол эле биздин жеке маалыматтарыбызды руксатсыз алгандан сырткары кимдир бирөөнүз сиз башта айткандай беделине доо кетирген маалыматтарды чыгаруу, такталбаган маалыматтар менен анын абийирине шек келтирүү да. Негизи ошол Кыргызстанда азыркы учурда санариптик мыйзам эмнеси менен чийки жана эмне иштерди аткаруу керек? Асель эже, сизден баштасак, андан кийин Рахат эже толуктап кетсе болот. Адам укуктары бар. Адам укуктары биздин конституциябыз берген бизге. Бирок ошол терминологияларды дагы толукташ керек. Азыркы күндө кандай маалыматтарды биз коргойбуз, кандай маалыматтарды мисалы үчүн мамлекет өзүнө алганда, мен коргоп берем деген. Мисалы үчүн ошол эле ар бир жараныбыз бир мисалы үчүн репутациясына же мындай өзүнүн маалыматы башка жака чыгып калса, ал укук коргоо органдарына азыр деле кайрылса болот. Анткени бул бизде бар мыйзам, защита персональных данных, өзүнүн биз конституция боюнча ар бирөөбүздүн жашообуз бизде неприкосновенность, да, у нас есть. То есть и на основе этого мы можем защищать свои права. 2020-жылы президентибиздин буйругу чыккан. Ал буйрукта санариптик кодексти жазуу боюнча милдеттер коюлган. Санариптик кодекс азыркы учурда көптөгөн мамлекеттерде жок. Кээ бир мамлекеттерде азыр жазылып баштады. Санариптик кодекс эмне деген нормаларды камтыш керек. Алар жанагы электрондук коммерция, электрондук интернетте жанагындай товарларды, услугаларды аткаруу боюнча талаптарды, нормаларды камтыйт. Андан тышкары ал кодексте жана жеке маалыматтарды туура жана коопсуздугун камсыз кылуу боюнча нормалар камтылыш керек. Андан тышкары биздин Кыргызстандагы жеке маалымат боюнча мыйзам эл аралык мыйзамдарга дал келет, бирок андан дагы көбүрөөк коопсуздукту жаратуу боюнча нормалар керек. Санариптик чөйрөдө жеке маалыматтарыңызды алгач өзүңүз коргоого алыңыз. Маселен, сизге керексиз же кооптуу деп эсептелген жеке маалыматтарды интернет айдыңына чыгарбаганыңыз оң. Ошондой эле сайттарга катталууда жеке маалыматтарды жазуу боюнча макулдашуулар менен алгач таанышып чыгыңыз. Эгерде жеке маалыматтарыңыз максатка туура келбесе, анда көрсөтпөгөнгө укуктуусуз. Негизи интернетке сиздин маалыматтарыңыз жайгаштырылышы зарыл болсо, алгач сизден макулдук суралат. Макул болгон учурда дагы ал электрондук кол тамгаңыз менен ырасталышы
керек. Ошондо гана сиздин макулдугуңуз юридикалык күчкө ээ болот. Кээ бир социалдык тармактарга, сайттарга жеке маалыматтарыңызды көрсөтүүгө каршы болсоңуз, анда ошол порталдын кызматтарын колдонууга чектөө киргизилет. Бирок ал интернет порталын пайдаланууну гана көздөп, өзүңүз тууралуу маалыматтарды жайгаштыруудан абайлаңыз. Себеби сиздин маалыматтарыңызды уруксатыңызсыз башкалар колдонушу ыктымал. Биз ошол порталдарга мисалы бир кандайдыр бир чара көрүү же биздин укукту бузуңуз деген сыяктуу мындай эскертүүлөрдү бере алабызбы? Алар кандай негизде мыйзамга келишет, мыйзамдык талаада иш алып барышат? Бул ошол бизде азыр ошо квалификациялык деңгээлде, мисалы үчүн азыр биз мамлекетибизде өзү жарандардын деле арасында деле ошондой квалификациясы аз болуп атат да, маалыматы аз болуп атат. Эми мен өзү кандай кылам? Мисалы үчүн мен имейл адресимди бир регистрацияга киргизсем, анан мага башка бир организациядан же компаниядан имейл аркылуу бир кат келсе, анда мен түшүнөм, анда бирөөдөн анда алган экен да. Получается, они же имейл адрес мой использовали, да, распространение. Ошон үчүн өзүбүз билебиз, жеке маалыматтарды колдонууга жана жеке маалыматтарды жайылууга биз жол берилбеш керек. Ошон үчүн мен ошол жерден отуруп эле спам деп пожаловаться деп жөнөтөм. Google же Mail.ru, башка бир агент ал менен уже башкача сүйлөйт дегендей. Өзүнүн санкциялары бар да. Ошон үчүн биз мындай өзүбүз дагы мындай тазалап жүрүшүбүз керек да, биздин айлана чөйрөбүздү дегендей да. Ошол санариптик чөйрө деле ошондой, биз субботник кылабыз го, ошондой эле санариптик чөйрөдө деле ошондой кылышыбыз керек. Кайсы маалыматтарга биз кирип атабыз, кайсы сайттарга кирип атабыз. Мисалы үчүн ар бир сайттын коопсуздукту бере турган сайттар үстүндө мындай купу белгиси турат да. Ошону биз дагы карашыбыз керек да. Купусу жок болсо, анда биз өзүбүздүн маалыматтарыбызды ага бербей эле коюшубуз керек. Өзү негизи Платформалар азыркы учурда ишке киргизилип жатат. Эгер платформалар ошондой модернизация болуп, андан кийин развитие болсо, биздин мамлекеттик башкарууда, ошондой эле мамлекеттик кызматтарды алууда ачыктык пайда болот. Коррупциянын азайтуу жолдору ачылат да. Азыр санариптик мыйзамдар жаатында түшүнүксүз жагдайлар болсо, жарандар арасында, социалдык тармактын колдонуучуларында кимдерге кайрылыш керек, кимдерден маалымат алса болот? Юристтерге кайрылыш зарыл, биринчи кадам аркылуу. Анткени бул маалыматты юрист аркылуу жазып берет, заявление болсо заявление жазып берет. Мисалы үчүн эгерде бир сайт, кандайдыр бир сайт бир сабатсыз, некачественный, сабатсыз услуги, если оказывал, тоже надо это фиксировать через оформление, да, документов. Я, как ранее сказала, это, конечно, обращение в правоохранительные органы, укук коргоо органдарына кайрылышы мүмкүн. Ар бир жаран, ар бир адам Кыргызстанда кайрылса болот. Анан мисалы үчүн бизде Кыргызстанда мындай кээ бир каналдар бар, кээ бир мисалы үчүн өзүнүн жеке информацияларын мисалы үчүн ошол жакта жарыялап чыгарышы мүмкүн да. Ошон үчүн бизде ошондой прецеденттер бар. Өзүнүн жеке укуктарын коргоо боюнча. Эми негизи ошо мен айткан прецеденттер сотко чейин жеткен эмес, анткени ар бир эки тарап макулдашып бүтүргөн да ишти. Бирок ошо укук коргоо органдарга кайрылышы керек. Деги эле ушул санариптик кат сабаттуулукту жогорулатышыбыз үчүн да жалпы эле калктын арасында биз үчүн кандайдыр бир ушул маалыматтык
колдомолор иштелип чыкканбы же көбүрөөк жана түшүндүрүштөр, тренинг, семинарлар жайылтылышы, өткөрүлүшү керекпи? Өткөрүлүшү керек, бул сөзсүз. Бул биринчи. Бирок мамлекеттин тарабынан бул биз айтабыз, мамлекет кепилдик бериш керек. Эгерде мамлекет кепилдик бере албаса, биз канча айтпайлык ошо санариптик укук бар, санариптик укукту коргош керек десек дагы, бул санариптик укук келе албайт. Анткени бул мамлекеттин өзүнө алган мындай обязательство да, государственный. Ооба. Ошон үчүн биз айтабыз, мамлекет кепилдик бериш керек. Биздин маалыматтарыбыз эч жака башка жака кетип калбашы үчүн, биздин мисалы үчүн эгерде бир укуктарыбыз эме болуп калса, биз барып туруп сотко барсак, сот бизге справедливый, адилеттүү, укуктуу чечимди чыгарат. Ошо бул комплекстүү иш да. Анан ар бирибиз өзүбүздүн ордубузда, өзүбүздүн алыбызга жараша кадам жасап келе жатабыз да, ошон үчүн. Рахат эжеке, ушул эле суроого өзүңүздүн баягы жооңузду, пикириңизди кошумчалап койсоңуз болот. Санариптик кат сабаттуулукту жогорулатыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Санариптик көндүмдөрдү жогорулатуу үчүн 2019 жылда 2023 жылга чейин концепция бекитилген да, биздин президентибиз аркылуу. Ал концепцияда айтылган ошол жарандардын санариптик көндүмдөрүн жогорулатуу биринчи милдеттеме болуп эсептелет. Социалдык тармактарда, телеберүүлөрдө санариптик көндүмдөрдү жогорулатуу үчүн ар кандай роликтер болуш керек, ар кандай передачалар болуш керек, ар кандай жанагындай окутуу боюнча иш аракеттер жүрүлүш керек. Анткени биздин азыркы учурда бизди чөйрөбүздө эмне болуп жатат? Биздин чөйрөбүздө бул интернет. Биз эртең менен туруп эле интернетти карайбыз. Ал жакта эгер көбүрөөк роликтер, көбүрөөк пиар болсо, санариптик көндүмдөр боюнча, ошончолук жарандарыбыздын көндүмдөрү жогорулайт. Эгер мен интернетти ачып эле жанагындай сайттарга киргенде кандай укуктарым бузулушу мүмкүн, кандай укуктарым бузулбаш үчүн кандай иш аракеттерди жасашым керек, ошолор жөнүндө талаптар болсо, ошолор жөнүндө окутуулар болсо, мен күнүмдүк көндүмдөрүмдү жогорулатып баштайм. Ошон үчүн андай иш аракеттерди аткаруу бизде абзел, андай иш аракеттерди аткаруу үчүн дагы каржылоо керек. Ошон үчүн жолдорун мамлекет тарабынан табылат деп ишенем. Чоң рахмат сиздерге. Атайын ошол жалпы эле мен эмес, жалпы жарандар үчүн өзүнчө бир пайдалуу маалымат, санариптик мыйзам деген эмне, аны биз кантип аткара алабыз, санариптик мыйзамды кантип түшүнсөк болот деген баягы суроолорго, түшүнбөгөн жагдайларга жооп берип, маалыматты бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Дагы ушул санариптик мыйзамды практикалык колдонууда артыкчылыктуу өзүңүздөрдүн аракетиңерди, салымыңарды кошо бересиздер деп ишенебиз. Санариптик мыйзамдын алкагында өзүңүздүн укугуңузду коопсуздук жаатында өз аракетиңизди көрсөңүз болот. Ал үчүн маселен социалдык тармактарга катталып жатканда өзүңүзгө керексиз болгон же өзүңүз кооптуу деп эсептеген жеке маалыматтарды социалдык баракчага жайгаштырбасаңыз болот. Бул сиздин коопсуздугуңуздун кепили. Ошондой эле, эгерде сиз санариптик мыйзамдын алкагында укугум бузулду деп эсептесеңиз, укук коргоочуларга же сот органдарына кайрылсаңыз болот. Мындан сырткары
ошол эле учурда азыркы санариптик чөйрөдө өзүңүз ар кандай электрондук жаатта документалдуу иштерди аткарам же кайсыл бир мамлекеттик органдарга отчет тапшырам десеңиз электрондук кол тамгадан пайдалансаңыз болот. Бүгүнкү күндө электрондук кол тамгалар аймактык калкты тейлөө борборлорунда акысыз берилүүдө. Ошондой эле жеке маалыматтардын корголушу боюнча сиздер түндүк электрондук порталынан дагы көп нерсе маалыматтарды ала аласыз. Биз бүгүнкү мына ушундай кабарлар менен Мен билем долбоорун жыйынтыгын чыгарабыз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.